14-сентябрда таңга жуук тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунда кыргыз тараптан жалпы 5 адам жараат алган. Алардын экөөсү аскер кызматкери болсо, 3 жайкын тургун ооруканага жаткырылган. Бейтаптардын бирөөсүнүн абалы оор экенин дарыгерлер билдиришти. Жабыркагандар ошол атылган октун чачырандысы келип тийген. Үчөөнү тең ошондой, анан ошол кыздыкы ичине кирип ичегилерин анан ашказанын жарып кеткен. Операция канды биринчи операциясы экстренный операция жасалды. Кан токтотуу боюнча кан токтолду. Эми бир аз өзүнө келгенден кийин анан Бишкекке которобуз. Даң-дуң деле автомат жолдо эле калды, мындай айткандачы. Чоң капысынан эле ма укабыздын дагы ушу үйгө чейин неме аны алсаңыздар керек, өзү айтса керек азыр. Оор куралдар да ишке салынды да. Биз жакта дагычы ошол элдер дүрбөлөң кылып качып, ошол убакта ушундай ситуация болуп кетти. Бирок бардыгы шүгүр, Аллага шүгүр. Тез ок жайда аман эсен. Мен коңшубузга суу ташып жардам берип элем. Арага менен алып барып неме түшүрүп көтөрүп алып кирсем бирөөлөр наракты карасам эшик жакты бирөөлөр даң деп кара түтүн чыкты дагы. Неме колума ыстык нерсе келип неме болду да. Ыстык нерсе тийди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бейтаптардан кабар алып, оор абалда жаткан бир бейтапты Бишкек шаарында дарыланууга жөнөтөөрүн билдирди. Биз карайбыз, анан карайбыз. Буюрса мындай кылабыз. Мен азыр уже тапшырма бердим, бүгүн келет. Сиздерге биз материалдык жактан жардам берет. Президентimiz taşıma verdi. Şu cırlar olduğu ар birine жардам беребиз. Анан кызыңызды буюрса, 2 күн ичинде биз сенеге ишке алып кетебиз. Макулбу? Врачтар уруксат берери менен алып кетебиз. Күндүн экинчи жарымында УКМК төрагасы Баткен районунун 4 көчө аймагында Тажикстандын УКМКсынын чек ара аскерлеринин командачысы Раджабали Рахманали менен жолугушту. Жолугушууда чек арадагы куралдуу окуя талкууланып, чыр-чатактардын кайталанбоосу үчүн тийиштүү тараптарга тапшырмалар берилди. Андан соң Самаркандек айылында тажик аскерлеринин аткылоосунан зыянга учураган турак жайлардан кабар алып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. 14-сентябрда чек арадагы курал колдонулган окуяда жалпысынан 5000ден ашуун тургун коопсуз жайга көчүрүлүп, абал турукташкандан соң өз үйлөрүнө кайтарылды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.